Бул эми узун тема, кыскача айтып кетейин. Сапар намазы деген бул бар, Куранда келген, пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистеринде келген. Анан сапар ошо канча аралыктан кийин башталат дегенден алымдар талашы бар. Бул Ибн Аббас деген сахабадан келген боюнча 4 бурут деп коет арабча, болжол менен ал 80 километр болот. Шаардан чыккандан кийин 80 километр, жана андан көп аралыкка ким сапар кылам деген болсо, ошол мусафир болуп эсептелет. Мисалы, Бишкек чыгайын деп аткан болсо, карайт да, ошо бара турган жери канча километр, мисалы Ысык көлгө барайын деп атса, Ысык көл 80 километр көп да. Анан Бишкектен узап чыккандан баштап мусафир болуп эсептеле баштайт. Ошо жеткенге чейин, бара турган жерине чейин мусафир болуп эсептелет. Анан ошо жолдо катар намаздарын кыскартып окуйт. 4 рекеттүү намаздарды 2 рекет кылып окуйт. Мисалы, түшкү бешим намазы, асыр намазы, дигер намазы, анан куптан намазын 2 рекет кылып, шамды кадимкидей эле окуйт. Анан сапарда деле сүннөт намазын окуса болот. Бул сахабалардан келген. Бирок алымдардын баягы ар кандай карама каршы ойлору бар. Кээ бирөөсү сүннөт окулбайт сапарда дейт, кээ бирөөсү окулат дейт. Бирок туурарагы Аллах алам окуса болот сүннөттү дагы сапарда. Анан канча күнгө чейин мусафир болот деген суроо туулган болсо, бул дагы алымдардын арасында чоң талаш маселе. Бирок мен окуп билип ошо туура деп көргөн нерсем, Аллах алам, бул 4 күнгө жетпеген күн да. Эгерде ким мисалы бир жерге бара турган болсо, жана Ысык көлгө деп айтып мисал келтирип өттүк. Анан Бишкектен чыкты, Ысык көлгө жеткенде мен 4 күн же андан көп турам деп канча турарын билген болсо, Ысык көлгө жеткенден кийин ал мусафир болуп эсептелбейт. А эгерде ошо бара турган жерине 4 күнгө жетпеген тура турган болсо, анда ал мусафир болуп эсептелет. Аяктан дагы намаздарын кыскартып окуй берет. Бул маселе ошондо. Анан дагы бир маселе бар, ошо сапарга байланыштуу. Адам баласы мисалы бир жерге барат, канча турарын билбейт. Жумушум бүтсө 1-2 күндө эле келе калам, же 2-3 күндө келе калам деп барат. Анан жумушу бүтпөй эле мына эртең бүтөт, бир күн өтөт деп жүрө берет да. Мундайлар дагы мусафир болуп саналат. Булар 2 ай, 3 ай, 4 ай калса деле мусафир болуп саналат. Анткени Ибн Умар деген сахаба Азербайжанга келип 6 айга чейин ушу сапар намазын кыскартып оккан да. Анткени алымдар айтканына караганда ал кишинин качан кайтышы, келиши белгисиз болгон. Ошондуктан ким ошондой абалга түшүп болуп калган болсо, булдай көп кездешет да. Мисалы, айрыкча айылдагылар башка жерден шаарга келишет, жумушту же документти бүтүрө калайын деп. Анан бүтпөй эле жүрө берет. Мына эртең кел, мындай кел деп. Мына ошолор мусафир болуп эсептелет кайтканга чейин. Анткени алардын кайтышы белгисиз да. А биз жанагы 4 күн жандан көп турса деген ол белгилүү адамдар, ошо белгилүү болгон келатканда эле мына 4 күн жандан көп турам деп келгендер, алар жетер замат кадимкидей эле үйүндөгү намаз окугандай намаздары толук окушат. Аллаху алам.